Урматтуу кыргыз элим, кечеги ошол соц тармакка чыгып, интернетте чыгып сүйлөгөн ушу Атакозуева Надира, ал менин кызым эле. Бул кызым эмнеге мындай деп чыкты, эмнеге мындай болду? Ошол балама, ошол өз иниме мен оозум деле буга барбайт. Муну өмүрүмдө мындай нерсени уккан эмесмин, көргөн деле эмесмин. Эч кимдин башына дагы бул нерсени каалабайм. Ушундай сүйлөгөнүңөрдү да каалабайм. Эми бул балам менин колумда өскөн. Ак жууп ак тарап бул неберем. Кызым саар кетип кеч келет эле. Эки баласы менен турмуштан ажыраган. Эми бул турмуш жолу аны бир нерсе деп айта албайт эч ким. Тагдырга, эми кызым тагдырынан ажыраган. Эки баласы менин колумда, саар ошто иштейт эле, саар кетип кеч келет. Неберем окууга барды 7 жаштан, сабакта мектепте окуду. 2 класс кылып бердим. Менин үйүм жок деп кызым күндө келип алып ыйлай берет. Ой, үйдө болот балам. Үйдүн жолу бөлөк. Саган сразу эле кеч ажыраштың. Мына бала, мына жалгыз үкаң бар. Мына үй балама. Эми сага үй алып беребиз. Мына центрде менин үйүм барго. Мына үкаңа мына үй болот. Ана центрде үйдү алганмын го. Ошол үйдү сатып калган мал кылып атам. Ушул малдарам сеники балам деп, эми балам да мен ал эрден ажырашкандан кийин мен алып беришке мен укуктуу, мен ата энемин тапканым ушу балдарымдыкы да. Ушу тапканым, иштедим, башка иштедим. Ушулар үчүн иштейсиң да эне деп центрдеги үйүмдү саттым. Сатып, ал үйдү сатып Оштон алам деди. Макул болуптур. Оштон алып бердим. Оштон Ошскийден алып бердим. Малдарды саттык жетпегенине. Ошскийден алдык. Ал жерди дагы ызы чуу кылып, ал жерде апа жалапкан экен, бул жер андай экен, мындай. Эй балам, койчу, мен буну сатып дагы каерден алабыз эми? Эми баягы эне ушу үйдү сатып бердим деп эне сүйүнүп жүрдүм. Эми эмне болсо дагы үйлүү болуп калды деп болуптур дедим. Сатайлы, онда каерде каалайсың десем, мына ишканамдын жакында Зайнабидиновадан алабыз деди. Макул дедим. Зайнабидиновадан алып бердим. Ону сатып Зайнабидиновадан алдык. Ал үйдү аябай сонун ремонттоп, аябай сонун кылып ремонттоп, эми көзгө баягы үйдү көрсөңөр, ушундай кылып алып бердим. Өзүм суктандым, ушу кызым мынакей ушул үйдө жаша мына деп дуамды берип жашынакай кылып киргиздим. Анан кызым негизи апа деди, мына балам небереңиз деди, мектептерден деди неме кылып атат деди, айдалып атат деди. Эжекелери чакырып атат мени деди. Балдар менен ойнобойт, балаң башкача көрсөтпөйсүңбү деп ошо Зайнабидиновадагы мектептин мугалимдери ошондой дептир. Анан көрсөт, психологко көрсөт, немеге көрсөт балам десем, өзү дагы көрсөтөм деди эле. Эми бала чындыгында необычный элге кошулбайт, мындай жаш балдар менен ойнобойт эле чындыгында. Туугандар, ушул менин артымда турган ушул балабыз Жолдош чыныгы сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Операция кылыш керек экен. Бир гана ошо чет өлкөдө гана операция болот экен. Кыргызстанда операция болбойт экен. Ата-энеси Кыргызстандагы болгон больницаларга кайрылыптыр. Эч ким гарантия бербептир да. Өмүрү кыска деп айтканда доктурлар. Ажал жеткенин көрө жатарбыз да. Кудай басып кетсин деп Кудайга тилип атам. Өздөрү менен тең балдар буту басып жүрөт, окуп атат 5-класс. Мен деле ошо баламдын тату басканын каалайм да. Көрөрмөндүр барбы деп турду. Багыш кыйын тысып оорубуз менен ооруйт. Башына да давление деп чыккан. Индияга же Туркияга операция кылышыбыз керек экен. Бутуна бирдеме коет экен да. Ага о дарысына дагы бүт сатып берет экенбиз өзүбүз. Кайрымдуу кыргыз элим, четте карап турбай ушул Жолдоштун басып сакайып кетишине салымыбызды салып калалы. Апасынын Мбанк номери жана WhatsApp номери 0999 30 0983. Мээрим М деп чыгат. Туугандар, келиңиздер. Колдон келишинче жардамыбызды берип коелу. Эми мен аны көп эмесин айткым келбейт. Мына эмесин айтып кетейин. Балам өзү кыскасы неберем необычный эле. Анан көрсөт десем, балам ушу балам калат апа көрсөтөйүн деди. Көрсөтүп жүрдү, бир-эки жерлерге апарды, эме кылды. Одон кийин апа деди, баламдын көтүнөн кан акты деди, ошто жашап атып. Эмне болду десем, өзү ошол доктор Ли деген ошо профессор менин колунда ийне саят эле, восточный ийне саят эле Зайнабидиновада кызым.
Анан колуңда доктурлий турат көрсөт десем, доктурлий геморрой экен деди апа. Геморройго деди ага турган дарыларды дарылап, азыр геморрой эмес башкасын дарылап атат го балам. Ооба апа деди. Геморрой менен дарылап, ошо иногда ичи катыйт да, себеби ал мындай суюк тамактарды дагы неберем ичпейт да, суюк тамактарды ичпейт. Жегени эле ошо нан менен эле чай, анан кийин баягы жегени ошол картошканы фри кылып берип, ушуну эле балам ичиң катыйт деп. Ошентет элем баягы өзү энеси медик болгондо колуман кечке келип сурайт эле. Балам, эмне жедиң? Туалетке барып атасыңбы? Ичиң каткан жокпу деп баласынан тынбай сурап турат эле. Саар кетип кеч келет эле. Ал айтып атпайбы, үйдө иним ушинтип күндө зордуктачы экен эле деп. Кел өтө баласак. Башка энелер сыяктуу эмес. Мен bunдай энени көргөн эмесмин. Бала үчүн ата энени кечкен энени да көргөн эмесмин. Бала үчүн өз биринчи турмушунун да кечкенин көргөн эмесмин. Менин балам мен күрүктүү ок деп коет элем. Кызым, сен күрүктүү оксуң. Күргө бойго ала бербе, балдарды бош кой, балдарды балдарга кош, кызды кызга кош десем, жок, мен көккө сакка ишенбейм балдарымды деп, ошентип балдарга да кошпой, ошентип жүрдү. Кийин анан ол жерге жашап, жакшына иштеп, жакшына акча табып, аябай жакшы иштеп жүрдү. Баласы чындыгында жабырканып ошол жерде доктурларга көрсөттү. Кыскасы, апа балам окуп айтат. Апа мектептегилер неме деп атат, менин балам өтө кыйнап койду деди. Мен балама борум ооруйт, ал менин кызым го. Кызым, балаңам жакшы болуп кетет, күндөрдүн биринде жакшы болуп кетет. Кошулат, эртең чоңойгондо ал өзү эле жакшы тамак жеп, элге кошулуп кетет. Главный, балага сен жакшы сүйлөп, жакшы эме кыла бер. Психологический жактан башка жагынан эме бер, балким атадан ажырап, бул бала ошондойго жабыркадыбы деп менде ошондой ой болду. Эми баягы Таята дагы өз атасындай бере албаса керек да, эми действительно бере албагандыр десем, ооба апа деп анан бул көрсөттү. Оштун немелер психологторуна эми апарып жүрдүм. Мынантип баштарына, мынантип сайгандарына мага көрсөтүп жүрдү. Апа, мына балаң небереңди көрсөтүп жүрөм. Бул сен неберең, сеники го, сен баккансың го деп коет эле кызым. Макул, көрсөт балам, мен бакканмын деп, мен неберемди өтө жакшы көрөм. Кызым анам артык жакшы көрөм Мухаммед Умарды. Өтө капа болуп ыйлап жүрдүм ошо күндөр жакшы болуп калсын деп. Намазымда дагы аябай дуаларды кылып жүрдүм. Кызым айтты, мен апа деди, турмушка чыкты одан кийин. Ошо апа мен бир жигит менен тааныштым деди. Турмушка себеби кызым дагы жүрөгү ооруп, кичине эпилепсия болуп, иногда кызым өзүнү деп жоготуп кое турган ушундай жүрөк ооруларга, ошондой жүрөгү кармай турганга учурады кызым акыркы жылдарда. Анан немеге апардым, врачтарга апардым, эмелерге апардым. Кызым өзү деле медик үчүн, ал өзү деле мындай неме да, шустрый көрүнүп жүрдү доктурларга. Апа каерге барсам да турмушка чык, сен өтө немесин, неме болгонсуң, бир кандай деп ушундай деп атат дедиле. Андай эмесе турмушка чык балам, действительно эки балаң менен калып кетесиңби? Чык турмушка балам. Мен дагы ыраазычылыгымды берем, чык айнанайын дедим. Кызым турмушка ушул азыркы жигитти таап, экөө турмуш курушту, жакшынакай турмуш курушту. Анын ата энеси келди. Биз бардык, бир кафеде отуруп, сыйланышып, нике окутуп, ак нике кылып турмушка чыкты. Ошол үйгө күйөө балам, ошол үйдө эми анан кайсы үйдө, ошол күйөө балам ошол үйдө жашашып жүрдү. Жашагандан кийин баягы баламдын, неберемдин эмеси күндөн күнгө күчөп, баягы күйөө балам да айтып жүрдү, элге кошулбайт, небереңиз калаты. Анан мен небере неме кошул десем, кызыңыз дагы менен капа болот, балама катуу сүйлөбө деп, экөөбүз акыркы күндөр ушул тууралуу да урушуп атабыз дедиле. Кой, андай неме кылбагыла деп мен акыр ошентип экөөнү ыйга салып келдим. Кыскасы, анан бул күйөө балам швейный цехте иштейт эле, барчын дегенде ошо Ошто. Бул мурда Бишкекте да иштеп жүргөн экен. Мен Бишкекте жакшы иштейт элем, Бишкекке көчүп кетейли деп атат күйөө балаңыз деди. Турмушка чыккандан кийин эле 5-6 айдан кийин ушу сөздөрдү мага айта баштады. Бул Бишкекке көчүш менин кызымдын оюнда да жок эле. Биз Бишкек, биз Ошто жашабасак, Оштун адамы болсок, бул Бишкекке, шаарга эч кандай бул жакта эч илеше турган, бул жакта эми эмнеге көчөт? Же иши болбосо кызымдын. Анан күйөө балам ушинтип атат дедиле. Балам, кандай болот экен эми, бирок эми күйөөң эмне десе ошо да, сен дагы мен тынч жашашыңды каалайм. Мен сага, сен менин колуман чыгып кеткен инсансың, сен чоң немесиңер, эми ал өзүңөр билгиле дедим. Десем, күйөө балам көчөбүз, анан мына балам дагы деди, мектептерден деди окубай, сабакка барбай, ушундай балдар менен необщительный болуп, балам ушундай ооруп атат апа. Анан орусчаны сүйлөйт го.
мына Бишкек орус экен, ушу балам үчүн дагы барайынбы деп ушул чечимге келдим деп кызым мага дагы бир 4 айдан кийин дагы ушундай кабарды айтты. Биринчи макул өзүм да баргым келбейт Бишкекке деди. Деди эле анан макул дедим, Бишкекке көчүп келишти. Булар Бишкекке көчүп келишти. Анан Бишкек баягы үйдү саттык. Анан мен айттым, сатпай эле сен барып квартирада жашап турбайсыңбы балам? Эми үйдү алыш кыйын десе мен аны кандай менеттерди алып бердим да. Аны үй алган адам өзү билет. Анан мен жүрөгүм менен ушу кызыма деп алып бергенден кийин мен ал мал эмес да бир малды сатып наркын малга алмаштырып ал үйгө кандай менеттер кетти. Мен билем да. Анан балам сен Бишкекке барып иштеп эле, анан ишиңер жүрүшүп, күйөө баланын иши жүрүшүп, балаң дагы ошол жерге барып оңолуп, орус балдар менен сүйлөшүп, өзүн оңдоп, мектепте дагы окуп кала турган болсо, мен мына үйдү сатабыз дагы ошол жерден үй алып берейин анда дедим. Десем, анан эмне кандай апа өзүм да неме кылбай калдым, кандай болот экен деди. Дагы анан барып күйөөң менен сүйлөшүп көрчү дедим. Десем, жок апа, сатып эле бериңчи апа, сатып ошол жактан үй эле алып бериң деди. Макул дедим. Бул үйдү саттык. Бишкектен өздөрү келип күйөө балам экөө жактырып, ушул жерде Гавриловкада ушул жерден үйдү алышты. Апа деди, прямой госрегистрге келе бериң деди. Ал үй сизге жакпайт деди. Себеби эми мен айтам да жакшыраак үйдү алгыла, балам. Кичине жашай турган, өзүңөргө мындай келише турган кичине өзүңөргө мындай условиясы бар. Эми неберем кыйланбасын өзүңөр үчүн дейсиң да. Десем, апа биз кийин оңдоп алабыз. Эски бир үй экен, сизге ал үй жакпайт. Мен оңдоп алабыз. Күйөө балаңыз иши жүрүшүп кетсе, мен ишим жүрүшүп кетсе, мынтебиз иштейбиз, бул жерде коммерцияда иштейбиз, палаң кылабыз деп мен ошондой дедим. Мени короче уговориться кылышты. Макул эмесе дедим, сиз прямой госрегистрге келиң, документти көтөрүп деди. Ошол эмени деди, акчаны көтөрүп деди. Себеби кетип атканда булар үйдү сатып, акчаны мага беришти. Акчаны мага таштап, апа сизде турсун, биз үй издейли деди. Макул дедим. Апа деди, сиз акчаны көтөрүп келиң, мага үйдү, мына үйдү жакты, мага алам деди. Макул, сага жаккан болсо деди. Ошол үйдү алып бердим. Жашап жүрүштү. Анан эле бир күн эле ошондой мына күйөө кызыңыз деди, Урхани жактан ооруп атат деди. Кандай десем, бир Умар Дамла деген чыккан экен, сот тармактарга саат 10-до кириңиздер, жин шайтан чыгарам дейт экен да. Эми мен билбейм, мен башыңа түшпөсө билбейсиң деди эле. Ошону койсок эле кызыңыз, мына небереңиз экөө калаты мындай кылыктарды кылып ошондой дептир деп мага бир ролик жөнөтүптүр. Деди эле өзүм дагы, балам койчу, окутасыңбы, эмне кыласың, же бир психолог апар десем, апа бул жерде окутуп атам деди. Мен эмне болду деп күндө сүйлөшүп, байланышта кызым эмне болуп атасың десе, апам өзүм бир паста өзүнө келип калат кызым, бир паста өзүн жоготуп калат да. Ушундай болуп жүрдү. Анан кийин эмесе келсе ошо Умар Дамлага окутайлы эмесе дедим. Ошол Умар Дамлага апарып кышта келди, 17 күн окутуп жүрдүм. 17 күн Умар Дамлага эне баланы күндө саат түнкү саат 4-тө кетебиз. Ошентип баягы сеансына катышып ошентип жүрдүк. Жок, ал бесполезно, бир да пайдасы тийген жок. Эч кандай мен өзүм сездим да, эч кандай тийген жок. Неберем деле ошол эле абалда бычактарды бекитиң апа деди. Үйгө келгенде бычактарды бекитип жүрдүк 17 күндүн ичинде. Анан эмнеге мондой, кой буну дагы бир жер көрсөтөйүн десем, апа мен деди дагы окутам деди. Кыскасы ошентип неберемди, кызым ушинтип Рухани ооруп, Рухани жабыркаганда окуттум, башка кылдым. Ушинтип жүрдүм. Акырында анан кийин бул күндөрдүн биринде эле анан кийин кызым баламды ошентип мына сокулуктун эмесине арыза жазыптыр. Мени баламы ушинтип эме кылган, мындай жаман эме зордук, зомбулук менен ушул биздин айылыбызда деп эме кылыптыр. Дегенде эле алар сразу эле экспертизага бериптир. Бул эми чындыгында бул айтууга дагы, бул ички иштер дагы кимдин эмесин, бул өтө бул мына мээге эме кыла турган неме да. Мен эч кимге раба көргөм. Бул менин кызым, бул менин неберем, бул менин балам. Анан бул жерде бул сот экспертиза, Бишкектин сот экспертизасы баланы эмени алып кирип кетиптир. Кызым айтты, апа балаңдын эмени алып кирип кетти. Бер дедим. Экспертизага бер кызым дедим. Эгер менин балам, сенин балаң деди. Эми экөөбүз баягы телефондо, кой ал иниң го десем, жок, ушул эми кызым действительно Рухани неме кылып атат. Мен аны успокаивать кылып атам го. Балам, ондой дебе. Азыр деген заман дамыккан заман. Азыр акты ак, караны кара кылат. Же бул уурулук башка болсо эми бир бул мынабул деген нерсени бул өтө неме, бер экспертизага. Кызыңды бер, балаңды бер. Кандай кылган?
ошону бер. Бул жакта мен текшертирем баламды дагы. Кайерге берсек беребиз. Балам сенин көзүңө мен баламды эме кылсам болдубу? Кара кылса балам кара камалып кетсин. Эгер балам ушу ишти кылса небереме балам камалып кетсин деп мен өз энем кызыма ушундай кылып успокаиваться кылдым. Себеби кызым руханий ооруп турса, жүрөгү ооруп дагы эпилепсия болуп калбасын десем, апа мени туура түшүнүңүз. Мен да деп ушундай кылып бир эме кылып алып тур. Мен өзүм да шок. Ой, бер, мына азыр деди, алып кирип кетти сот экспертиза деди. Эксперт кылат экен деди. Баламда кызымдан неме анализ алат экен, кызын текшертирди, эме кылды. Бир күн эле отурсам, бул жактан Кара суунун ички иштери бизди чакырды. Участковойбуз келди, ата эне сиңери ушундай Атакозиев Фаркат балаңызбы, ушундай кызыңыз Бишкекте экен, кызыңыз баламды ушундай кылды деп деди, экспертизага бериптир деди. Сизди Кара сууга барыңыз деди. Макул деп экөөбүз бардык, Кара суунун ички иштерине бардым. Айнанайын дедим. Мен эгер балам ошондой болгон болсо, чечпер дедим. Мен баламды прямой биздин кыргыз элибиздин Курманжан Датка өз баласын өлтүргөн, өз баласына кыргыз эл үчүн кандай эме кылган. Мен балам эгер ушу ишке барган болсо, мен разымын, камай бергиле дедим. Эгер ушул менин неберемди ушундай кылган болсо, мен ал баланы деп айттым. Дегенимде эже деди, үйгө барып тынч отуруңуз эже. Эме кылып өзүңүздү сактап, өзүңүздө черпной давлениеңиз бар экен, эми чындыгында пенсионер экенсиңер, мен туура түшүнөм деди, ички иштер айтты Кара суунуку. Эми биз деди, только колубуздан келген иш деди. Ошол Бишкекке бериптир кызыңыз деди. Бишкек бизге берди, бул Ошто 6 жашынан деп айтылып атат бул жерде арызада деп бизге келди деди. Бизге маалымат деди. Эми экспертизага бериптир. Биз балаңызды да текшеребиз деди. Бир небереңиз менен кызыңыз Оштун экспертизасын немереңиз деди. Балаңыз небереңиз, эки небереңиздин экспертизасы ошол жактан келет деди. Ошол жер кара болсо кара, ак болсо ак чечет деди. Кара суун деди. Анан биз бул жакта да карап турбайбыз деди. Бул өтө жаман нерсе эже деди. Бул жаман нерсе. Биз балаңызды да текшеребиз. Баламды текшерип алып кетишти. Кыскасы бул жактан неберем менен эмем 2 айда бул ушундай мезгилде экспертиза кылынды Бишкекте. Ушундай бала неберем, 2 неберем. Анан 2 ай ушу ноябрда келди экспертиза. Бир күн участковой мага телефон кылды. Эже, балаңыз кана деди эле. Балам эми Бишкек, Ош таксовать кылат. Бишкекте дедим. Десем, андай ата эне болуп өзүңүздөр келиңиздер. Өзү айтат экен, экспертизанын кагазы келиптир, жыйынтыгы келиптир, кандай болгону деди. Эми билесиңерби, жүрөгүм дүкүлдөгөнү, себеби бу ягына карасам кызым, бул жагыма карасам балам, бул жагына карасам колумда өстүргөн, ак чууп, ак тарап чоңойткон неберем. Өттү, эми Кара сууга жеткисе калчылдаганымды айттым. Таскиде кетип атабыз чалым экөөбүз. Кирдик. Не болуптур десем, эже өзүңүздү басыңыз деди. Балаңыз гана деди, балам ушун жакта деди. Айта бер балам, мага деле айта бер деди. Бул семейный болуп атат го деди. Айта бер мага, аны эже деди. Балаңыз келсе мага келип дагы эме кылат деди. Балаңыз таксовать кылып келсе деди, мага учурасын деди. Ички иштер айтты. Эже деди, кызыңыз, немеңиз, неберелериңиз аппак ак болуп чыктыр. Эч кандай немеси жок экен. Бирок небереңиздин, уул бала небереңиздин немесинде деди, трещина экен, ол эми геморрой болгон экен, ал жөн эле трещина. Кызыңыз Сумая Сайыпчанова, Сумая небереңиз ал таптаза, уул небереңиз ошол, эми кыскасы балаңыз таза экен, мындай ишке барган эмес деген анык. Эже өзүңүздү успокаивать, мен да сизди туура түшүнүп турам деди. Бундайга биз дагы өтө чукул карайбыз деди. Биздин үстүбүздөн текшергендер бар. Биз дагы ушулардын жаш баланын зордук, зомбулукту айрыкча биз ушуларды коргойбуз деп жүрөбүз. Эже, бундайды сиз эме кылбаң деди. Бизге деди, эч кандай ондой бизге лишний неме эмес. Биз только сот экспертизаны чечтик эже. Мынакей келди, анализиңиз таза экен эже, успокоить кылыңыз деди. Айнанайым балам деп ушунчалык өзүм калаатуу болуп кеттим да, эми мен элестете албайм, айта албайм. Ушунчалык ойтобо, Кудай бар экен дедим. Анан ушинтип келдик. Мына эми балам акталды. Эми ушул күндө кызым мына сот немеге чыгыптыр, интернетке чыгып, мантип эме кылыптыр. Анан мен келдим кызыма. Түнү такси заказ кылдык. Балама айтайын десем, балам жолдо. Чалым айтты, айтпа, ал шоковый состояние болуп, ал 4 адамга жооп берет, ал жоопкерчиликтүү деди. Макул, таң атсын эмесе. Таң атты, өзгөнгө келдик.
балама айттым, балам интернетти карагын да дедим, ушундай биздин чатка келиптир, жаңарык эмесине келиптир, ушундай немеге блогерге сүйлөгөн жери бар экен, балам сүйлөп карасаң дедим. Десем, дагы эмнени баштады, мен акталдым го, дагы эмнени баштады бул кызың деди. Анын да эжеси, апа келиңиз бул жакта сүйлөшөбүз, үйүнө барабыз эми деди. Эми барып үйүнө сүйлөшөбүз деди. Ооба мен кетип атам балам дедим. Өзгөнгө таксиге келдим, уже отурдук деди. Такси сүйлөшүп берейин деди эле, отурдук, биз жолдо кетип атабыз дедим. Уже Кочкараттага жетип калдык. Жеткенде мага бул жактан ички иштер кызматкерлери дагы телефон кылды. Эже каяктасыз, Самира эже, баягы эже, дагы ошол баягы балаңыздын немеси боюнча кызыңыз дагы мына сот тармакка жайылып кетиптир деди. Биз ошол боюнча чалып атабыз дедим эле. Кайтыңыз деди эле. Мен уже Бишкекке жетейин деп калдым. Эме ички иштерге айтып атам да бай телефондо. Балам дагы ошол жакта дедим. Баламды дагы азыр эме кылдык, кызым үйүнө барабыз дедим. Мен сен менен майли байланышта болуп турам, телефон чаларсың балам. Макул эмесе деди. Ал өчүрдү. Ошентип келдик, балам болуп түнкү саат 12-де Бишкекке келдим. Бирге жетип-жетпей, анан эми ага чейин мен Бишкектен Казакстандагы кызымды чакыртырдым. Ушундай болуп атат, балам тез жетип кел. Мен десем, кызым эми энеси деп бул да жетип келди. Казакка бергенмин, 5 баласы бар, 5. Булга жетип келди. Түн балам ону Кордойдон күтүп алды. Келдик, келсек, күйөө балам чыкты, дарбазаны такылдатканда күйөө балам чыкты. Анан, ой, эмне болуп атасыңар? Бул акты ак, караны кара болду эле го. Кызым, эмне болуп атасың? Кызымды кучактадым. Кызым, дагы эмне болуп атасың? Айнана, өзүңө келчи балам. Дагы эмне чырды, неме баштадың? Айнанайын. Үйдү үй алып бердим. Аны ал жердеги үйдү дедиң, аны дедим, булду дедиң. Эмне десең дагы мен айтканыңды кылып жүрөм го. Эми акыркы келгениң сот тармакка чыкканың болду. Милициялар немелерге бердиң. Акыры балдардыңды Бишкек борбордун гос экспертизасына чыкса ошого эми ишенбей атасыңбы? Айнанайым балам. Эмне болуп атасың? Көзүмдү ач. Мен энеңмин десем, жаныма жолоба деди. Ушундай туруп айтты. Жаныма жолоба, сендей энем жок деди. Мен балаңды каматам деди. Балаңды каматам мен, кыскасы деди. Неге десем, мен балам деди, писик болуп калды деди. Эжекелери келип атат деди. Мен баламды писик деп айткым келбейт, өз баламды деди. Псих больницадан азыр алып келдим деди. Мен уколдорун алдыртып, успокойтуп, пычак көтөрүп, биз пычактарды бекитип ушинтип атабыз деди. Мен ал буяктан эжекелери келип атат деди. Баланы бул жерге келип эле баланы окуткандай эле эжекелери ошол жерден бул бала псих неме болуп чыгып атат да. Эжекелери Бишкектин эжекелери мынандай ошол жерде бир кылыктарды көрсөтүптүр да, балдарга кылыктарды көрсөткөндө эжеке Атакузова Надирасызбы, мына балаңызды психи немеге көрсөтүңүз деп эжекелери кызыма айтат. Анан кызыма айтканда, кызым анан айтса анан психке апарып жаттырып, ким баласын психи немеге апарып жаттырып койгусу келет, эч ким жаттырып койгусу келет да, мен кызымды да туура түшүнөм. Ал менин кызым, мен кызымды эч кандан ушул азырда жамандагым келбейт. Мен кызымды каралагым да келбейт. Эгер башка бирөө менин баламды ушундай, менин кызымды сенин балаң ушундай дегенде, мен заявление азыр келип арызды Бишкекке жазат элем, борборго бардыгына жазат элем. Кызымдын астынан, кызымдын үстүнөн. А мен кызым экен жаза албайтам, колум барбайт мен өз кызымды мен жамандай албайм, карала албайм. Ал менин кызым. Кыскасы ошентип түнү келдик. Келсем кызым, мен сага деди бир шарт коем деди. Мынаке атасы жанымда турат. Мына балам турат жанымда азыр. Мына кызым турат. Кандай шарт деди. Кандай шарт балам? Майлы аныңа деле көнөйүнчү дедим. Ишенесиздерби? Аныңа деле көнөйүнчү балам дедим. Майлы мен кызымсың. Сага жанды сура менден, жанды берейин. Ушу неберем үчүн эмне кылсам, неберем псих болуп калды деди. Мен ушуну немеге көрсөтөм деди. Кербен бир жерде айтты, ушул Кыргызстанда ошол жерде деди, ошондойлорду карайт экен деди. Мен ошого көрсөтөм, менде акча 1 сом акчам жок деди. Мен мына үйдү деди, мага өткөзүп бер, мен үйдү жарымын сатам деди. Жарымын сатып, мен баламды көрсөтөм апа деди. Мен ошону силерден требовать кылам деди. Анан мен силерге түшүнүк кат жазып берем деди. Түшүнүк кат жазып берем деди. Гос немеден деди. Түшүнүк кат через нотариус деди, жазып берем деди. Сен дедим, ушу менен токтотосуңбу ушул чырыңды дедим да мен. Токтотосуңбу балам дедим. Түшүнүк катыңды жазып бересиң дешке мажбур болдум. Өз баламдан түшүнүк кат алганы. Не дейсиңер? Деди эле, жазып берем деди.
жазып бересің десем жазып берем деді. Через нотариус жазып бересің балам дедім. Десем жазып берем деді. Маға үйде өткізіп бересің деді. Анда боптыр балам дедім. Құшақташып қол берішіп балам дедім. Ерте менен дедім. Мынаке. Мына үйдің документі. Ерте менен дедім. Ертеге саар дедім. Мен дедім тағаңа айтайын дедім. Үйімі құлтап келгенмін. Үйде барып күлішті алсын дедім. Барса эле сөөрдө эле турат күліш дедім. Тағаңа айтайын, күрішті алдыртайын десем, маға ертарақ қимылда деді. Өз енесіне. Ертарақ қимылда, ата ертарақ қимылда қылай. Ертарақ қимылдарсаңар, ертарақ бүтөт деді. Блогерді дағы мен азыр bir телефон қылсам, блогерді дағы мен жаптыртып салам деді. Деділі, мен дағы шоку, бұл қандай. Ал азыр айтсаң жауы дедім. Қыздың үйінде сүйлөшіп отырасыз десем, азыр bir телефон менен неме қылсам жаулат деді. Bir телефон менен жауам деді. Деділі блогерге телефон қылды. Көз алдымда қылды ушу балаға. Ушу саға қылды ой бүкам. Айтшы. Пропушенный болды. Ошо ем түнгі саат 3-те уктайсың да сен, алда уктаватса керек балам, ертең саар менен болор дедім. Сен неме күткөн дедім. Мына ушул документи болуптур дедім. Ем акыркы немем ушу болду да. Ушуну каалайсыңбы? Ушу менен токтососуңбу чырчатаңды? Ушу менен чоктотосуң балам, мен ошону тынчтыкты каалайм балам. Ондой менин үй бүлөмө, менин фамилияма, менин атыма, биздин үй бүлөгө келечек наследствоңа жамандыкты каалабайм мен балам. Сен көзүңдү ач балам, эмне болуп атасың? Өзүңдү кичине психологко көрсөт деп да көрдүм. Десем, саар алып келесиңби, кыскасы эртеге алып кел деди. Болуптур дедим. Макул күйөө бала деп бардыгыз, түнкү саат 3-те чыгып кеттик үйүнөн. 3-те жатқыла үйімді bir кuyum чай берген жоқ. Bir кuyum чай қызымдың bir пакет народныйдан майда чүйден неберелеріме жақсы көрем да. Майда чүйделерді алдым. Bir шваки пакет толтырып алып, мынаны бергіле. Бұл жаман емес, бұл тап-таза нерсе, өзүңөрдүн народныйыңардан алдым дедім. Мен қорқып қалдым да өзім дагычы. Ушу народныйга жедиргеле небереме мен кеттим. Саар дедим. Тағаңа қайтып алдыртсаң алдыртасың, барып алып келесің, короче мага үйдө өткөзүп бер. Болду, ошо менен токтойт деді. Ошондой депти мага чечим чыгарды. Боптур, ушунуңа hem көнөлү чалмайтын, боптур балам, сен үчүн ушуга hem көнөлү, майли балаңы көрсөт эмесен дедик. Күйөө балам айтым, көрсөткүлө садак болоюн, мейли дедим. Мейли, мен эртең үйдүн документин алдыртайын дедим. Мен силерге өткөзүп берейин дедим. Сатасыңарбы, барын кааласыңар барын саткыла, себеби бала үчүн дедим. Мейли жакшы болуп кетсе дедим. Кааласыңар жарымын сатасыңар, өзүңөрдүн ыктыярыңар дедим. Деп эртең менен самолетко иниме чалдым. Ука барып документ ал, ушундай болуп атат. Десем, боптур эже деди, барды документимди алып келди. Кантип берейин деди. Самолеттон бер, самолеттон мага видеозвон берген адамыңа видеозвонок кыл, мен күтүп алам бул жактан деди. Bir эжеге берген экен, ал эже алып келди. Мынаке номерин жазып, мынантип самолеттон ушинтип мына документти алып келди. Самолеттон мен саат 4-тө күтүп алдым. Самолеттон алдым бул документти, баягы эжеге ыраазычылыгымды алдым. Документти алып келдим. Алып келип, төртөөбүз семьябыз баламдын машинеси менен үйүнө келсек, дарбазаны такылдаттым. Такылдатканда дарбазанын тешиктеринен карайсың, кызым айтып калды. Эми телефону өчүк болду күндүзү. Кызым, паспортуңду даярдап тур, мен күтүп отурам деп мен эми айтышым керекпи? Опшум телефондорду күйөө баламыкы ham өчүк, кызымыкы ham өчүк, неберемики ham өчүк болду. Себеби мен мына документти алгыча күндүз өчүрүп койду. Кечкурун мага башкача эме кылып туруп, уже эртеси ал кызым телефонду опшум өчүрүп койду. Эмне болуп атат бул жерде дагы эмнени баштап атат дейт экенсиң да, кызыңды билесиң да, дагы эмне кылып жүрөт экен? Дагы кандай ызы чууну баштады экен деп калдым мен. Өзүмө шүк санап калдым, энеде жүрөгүм сезип калды. Бул жерде бир гап бар, телефонун өчүрүп койду. Апа, мен айттым да, эми баягы госрегистрге өтө бер, мына немени алдым деп кызыл китепти алдым, ошол жака өтө бер дейин десем, эмес. Анан үйүнө келишке мажбур болдум да. Мен эми убакыт тар да, мен чалым да ишке барат. Эми тирилик, мына кызымда кетиш керек 5 баласы менен. Сен прямо эле немеге өтүп бара бер. Госрегистриңе сокулукка ошол жерге барып өткөзөйүн деп мен айтсам телефондорду өчүрүп койду. Анан үйүнө келишке мажбур болдук. Үйүнө келдик, дарбазасын такылдатсам, Сумая неберем ошол жерде эшик шыпырып жүргөн эле. Анан, небереңиз жүрөт деди. Сумая дедим, менин дошумду укту. Нар жактан огороддун нар жагына карап качып кетти. Балан ойноп атат десин, ойноп. Ошо болчу Сумаяны мен көргөнүм жок. Күйөө балам уктап аткан экен үйдүн ичинде, иштен келип турду. Күйөө балам айттым, неме телефонуңар өчүк го дедим. Десем, анан күйөө балам, меникин да кызыңыз блокко тыгып коюптур да, сиз менен мен немеми деди.
Аны сага кылдым сабам мына немени алып алып биз прямо эле сокулуктун немесине барса ошо өткөзүп берейин дедим деп кечкурун ошентип сүйлөштүк эле го десем ооба мен деди мен иштей элем келсем жок экен деди күйөө балам айтты. Иштен келсем апа жок экен дедим. Бир Сумаяны ham көргөнүм жок эми ойноп жүргөндүр дедим да чарчаган нерсе кечкурун көрдүңүз го уйкудан ham калдым го деди. Баягы 3кө чейин сүйлөшүп сиздер түнү келдиңиздер отурдук бир аз сүйлөшүп деди. Анан уктап аттым эле деди. Деди эле анан мен айттым күйөө бала эми өткөзүп берейин деп келдим эле кызыма чалчы сенин телефонуң дедим эле. Күйөө балам кызыма чалды эле жанымда чалып атат. Кызыма кетип туруп эле кызым кайра в общем телефонду өчүрүп салды. Бул эмне болуп атат деди күйөө балам айтты. Бул дагы эмнени баштап атат деди. Мен дагы чарчадым дедим күйөө балам айтты. Мен дагы чарчадым апа ушул нерседен деди. Мени бир балам бар ортодо деди. Мени бир балам бар ортодо апа деди. Туура түшүнүңүз мени деди. Эшикте эле отурабыз. Күйөө балам деле эми ол деле шок болуп эле чай иштеген мен эми жүрөм эми мейли кандай жүрсөм дагы ал мен кызым үчүн бар жокко даярмын. Ачка калсам дагы путум ишип, каерде машинанын ичинде жатып жүрсөм да кандай жатып жүрсөм да мен кызым үчүн даярмын. Мен алга неме кылбайм. Анан күйөө балам чоктоңчу Сумаяга чалайынчы деди. Сумаяныкын дагы бул дагы өчүрүп койду го деди. Анан мени мына китебимди акыры күйөө балам китебимди сүрөткө тартып, китепти сүрөткө тартып телефонуңду алып койчу Надира жан дейт экен. Жаным каякта жүрөсүн? Телефонуңду алып койчу, эч окуп койчу. Мына ал апам китепти алып келиптир. Сен саартан бери телефонуңду өчүрүп коюпсуң. Дагы каякта жүрөсүн? Эч болбогондо сүйлөп койчу. Мына жерде отурабыз. Атам бул жерге балам келген жок. Балам бизди таштап койду. Дагы мага бир нерсе деп асыла неме кылат да апа. Үйдү ошол бергени китеп экен. Мени бериңиз апа. Мен разымын. Мен этиме дагы башкасына дагы мен эч кандай эме кылбайм. Мен бул эмеден акталып чын мен үчүн өтө неме. Мен апа мен Кудайдын жанында акталдым. Сот экспертизадан ак чыктым апа. Ушуну өткөзүп бериңиз деп балам таштап койду дагы баягы кеткен балам. Биз үчөөбүз кызым, күйөөм, мен үчөөбүз кирдик. Кирсек баягында күйөө балам менен отурсак 1 саат болду, 2 саат болду эми. Отурабыз анан эмне болуп кетем, шаам болуп кетти. Бир маалда милиция келди үйүнө. Кызың мына күйөөсүн айтты. Бул ким деди. Деди эле бул кайненем деди. Бул ким деди. Бул кайнатам деди. Бул ким деди. Бул кайнеже, бул кайнысиңдин балдызым деди. Деди эле бул деди мына аялыңыз деди мына номерден чалды деди. Бул ким деди. Деди эле бул номер деди күйөө балам айтып атат. Эми биз билбейбиз го. Милицияга айтты. Бул номерди тааныйсызбы деди. Аялыңыз ушудан бизге чалып атат 102 кылып деди. Мен өз үйүмө кире албай атам. Иним атам, апам, эжем келип алып деп, мени урду соккуга салып угрожать кылып атат. Өз үйүмө кире албай качып жүрөм мен деп мына ушул телефондон бизге чалды 102ге. Мен келдим деп күйөө балам айтты. Деди эле мен да шок болуп калдым. Анан күйөө балам айтты. Бул номер деди. Мен айттым күйөө балага айттым да бул номер ким дедим. Бул деди баягы классташ кызы деди. Элмира деген го деди. Бишкекте жашайт деди. Ал ошонукунда экен да классташ кызыныкында экен деди. Анда ошонукунда экен да деп күйөө балам ошондой деди милицияга. Айтты ошентип милиция сурап атат күйөө баламан. Сиз күйөөсүзбү? Силер мындай тынчылык бересиңерби деген ойдо ошентип сүйлөдү да. Мен мындай карап турдум да. Силер эмне болуп атасыңар өзүңүз? Тегиле түшүнбөй атам деди. Эми милициялар эми түшүнбөйт ала деди эле. Анан ушундай мына түндө келишти. Бул ушундай мезгилде былтыр менин аялым деди өзүнүн инисини ушинтип арыза жазып деди сот экспертизага берди эле. Ал бул жактан кара сууга неметти, Ошко берилди. Оштон акырында бул жактан чыгып прямо эле олго берет экен да. Бергенде эле акты ак кара кылып чыкканда эле акталып чыкты. Жок, бул акча Оштун немеси акча менен басып койду менин ата-энем деп деди. Менин аялым деди ушинтип жүрөт, ушинтип чыр-чатак чыгарып жүрөт деди. Анда классташ кыздарыныкына барыптыр да деп эле ошондой деди. Дегенде эле анан кийин эже деди, баягы милиция түшүнүп калдыбы, эмне болду? Жазыңыз немени деди. Эже деди, түшүнүк кат жазып бериңиз. Түнкү келгенде дагы бул түнү дагы бизди келип урду соккуга алды деген жерлери болуп атат деди. Мага бардыгын подробный жазып бериңиз деди. Бардыгыны жазып бердик. Чалым, кызым бардыгыны жазып бердим. Ушундай маалда келдим, ушинтти мага ультиматум немени койду. Китепти алып келип өткөзүп берсеңиз муну токтотом деди эле. Токтотту. Бул азыр укук коргоо жагынан дагы, нары семейный жагынан дагы
теги кутулайынчы деген ушундай немелерде болдук десек, баягы жазып кетти, эже бара бериңиз деди. Биз дагы чыгып кеттик анан кийин. Кызым келген жок, мына күйөө алаңыз да мен неме алам деди. Сиздер жакшы барыңыздар деди. Анан кийин кеттик, мен айттым, мен сарттан бери эчтеке ичпей жүрөм, эми азыр балам айттым, бир жерге барып чай иче, чай деле өткөн жок деп. Чай ичиңиз анда деп, баягы милиция аябай бизге жакшы жылуу мамиле кылып, анда бир жерге барып чай алып берейинби эже деп күлүп калды, тамашалады, анан күлкүгө салып койду кайра. Анан ошентип чыгып кеттик. Кызымдын телефону өчүк. Анан бир гостиницага балам апарып жатты. Мына эртең менен болду. Мен азыр блогер бул немеге телефон кылып чакырып кайрылдым. Мен эмеси ушундай болду. Кечкурун мага ультиматум койду. Мына алып келдим, өткөзүп берейин десем, эми өзү эмнени ойлонуштуруп жүрөт. Классташ кызыныкына барып, ошентип жүрөт экен. Мага айылдан эме келип атат, бир туугандарыман келип атат айылдан. Бул классташ балдарына, классташ группасына ыйлап, ушундай мени иним мынандай кылды деп өтө жабырканган түрүндө кызың деди. Дагы баягы артисттигин кылып деп, менин бир туугандарым. Дагы ошентип жүрүп деди, классташ балдар эми бардыгы классташ үчүн эме кылат да сүйлөп турса, ошентип жүрөт окшойт, бизге ошондой кабар келди.